ушул чечимди кабыл алынган Конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш. Парламентте мачество маселеси кайрадан көтөрүлдү. Мадумаровдун иши боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталат. Быйыл кышында үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Энтони Блинкен Украинага барды. Түркиядагы сел 5 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстанда көп аялдуулукту пропаганда кылгандар жазага тартылат. Бул апта жаңылыктары биздин каналга катталыңыз. 6 сентябрда Жогорку кеңеште Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор колдоо тапты. Ага 66 депутат макул, 4 депутат каршы добуш берди. Юстиция министринин орун басары Орузбек Сыдыков Конституциялык сот чыгарган чечим боюнча жаңы жагдай чыкса, же ал кыргыздын баалуулуктарына каршы келсе, кайра каралаарын билдирди. Ал бул документтин мачество маселесине байланышы бар экенин да белгилеген. Мачество парламентте да кайрадан талкууланып, спикер Нурланбек Шакиев кайрадан каршы пикирин айтып, муну туура деп тапкан Конституциялык соттун судьяларын кызматтан кетишин талап кылды. Бул абдан кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду. Бул чечим мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө. Андыктан мен өзүм пикирим айта турган болсом, ушул жылдын июнунда Конституциялык сот бала 18 жашка чыкканда өз тандоосу менен атасынын атынын ордуна апасынын атын алганга укугу бар деп чечим чыгарган. Бул коомчулукта кызуу талкууга алынып, көпчүлүк энесинин же атасынын атын алабы, бул баланын укугу деген сыяктуу пикирлерин айтышкан, каршы оюн айткандар да болгон. Ал эми Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мачествага каршы болуп, ким кабыл алса ошол жокко чыгарыш керек деген. Ташиевке Конституциялык соттун басма сөз катчысы Жылдыз Жороева жооп берип, Конституциялык соттун актылары акыркы жана даттанууга жатпай турганын эскерткен. Анын сөзүнөн кийин профилдик мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү башкача айтканда, президенттин буйругу менен Конституциялык соттун чечиминин кайра каралуусуна жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштаган. Депутат Дастан Бекешев муну сынга алып, парламент президенттин демилгесин колдоп жатат. Бул жакында Конституциялык соттун бардыгынын маанисин жокко чыгарган мыйзамга айланат деп жазды. Анын айтымында аталган долбоор менен өлкөдө философиялык терминдерди юридикалык мыйзамдар менен алмаштырып жатышат. Депутат президенттик администрацияга кайрылып, анда 9 судьядан турган Конституциялык сотту жоюп эле, алардын милдетин администрацияга өткөрүп бербейлиби деп жазган. Бул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун камалышы боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталат. Депутат Эмил Токтошевдин айтымында жыйында Мадумаровдун маселеси көтөрүлүп, укук коргоо органдары маалымат берет. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Гуля Кожокулова Мадумаров мыйзамсыз камалганын билдирип, мамлекеттик органдардан бийликтен Конституциянын мыйзамдарын так аткарылышын, калыс мамиле жасалышын талап кылды. Когда задерживают ОПГ, то, поверьте мне, спецназ, когда задерживают, никогда членов семьи не задерживают. Не трогают ни детей, ни жен. А как так получилось? Мадумаров вышел на улицу вместе со своим несовершеннолетним ребенком, 13-летним ребенком. И их двоих спецназ задерживает и увозит. И ребенка 3 часа продержали в ГСУ МВД, как задержанного. Это нормальное явление? Ошондой эле депутат Мадумаровду кармоодо анын жашы жете элек баласына одону мыйзам бузуу менен мамиле жасалганын айтты. Күч органдарынын мындай аракетин депутат Нуржигит Кадырбеков да сындады. 12 жашар, 13 жашар баланы апарып 3 саат камап коет деген. Не деген сөз? Буга ким жооп берет? Урматтуу президенттин өкүлү, тиешелүү ушул буйрукту аткаргандардан таап туруп жоопкерчиликке тартыңыздар. Баланын укугу бул дүйнөдөгү эл аралык конвенция менен белгиленген нерсе. Мадумаров 2 сентябрда уулу менен сейилдеп жүргөндө аны оперлер кармап кеткен. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталууда. Парламенттеги жаңылыктарды улай. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин орун басары Едил Байсаловдун кызматы кайрадан талкууланды. Спикер Нурланбек Шакиев депутат Шайлообек Атазовго жооп берип жатып, Байсаловдун кызмат ордун кароо күн тартибинде экендигин белгилеп, бул боюнча президент жана Акылбек Жапаров менен сүйлөшүү жүргөнүн айтты. Биз элдин өкүлдөрү алардын бизге кылган мамилелерин эмес, биз мыйзамдын аткарышын көзөмөлдөгөн орган катары баа беришибиз керек деп эсептейм.
Мне-то, он же начал меня отчитывать, этот Джамгырчиев. Кто он такой, чтобы меня отчитывать? От имени народа он не может со мной разговаривать? Почему не может? Нет, он не может. Буга чейин ишеним Ата журт Кыргызстан фракциялары жана мекенчил депутаттык тобу Эдил Байсаловду отставкага кетирүүнү демилгелеген. Буга Байсаловдун 20-июндагы депутаттар менен кайым айтышуусу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент гана элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана экендигин айткан. Буга Байсаловдун 20-июндагы депутаттар менен кайым айтышуусу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент гана элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздүү экенин айткан. Бул депутаттардын нааразычылыгын жараткан. Бул кышта өлкөдө үйлөрдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынарын энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында ар бир кардарга белгиленген чекте, башкача айтканда ар бир үйгө 5 киловатт-саат электр энергиясы берилет. Акылдуу эсептегичтер коюлган үйлөрдө электрди колдонуу саатына 5 киловаттан ашып кетсе свет өчүрүлөт. Ал эми акылдуу эсептегичтери жок үйлөрдө рейдтер жүрөт. Мындан сырткары министрдин орун басары маал-маалы менен өчүрүү болбостугун айтып, элди газ жана көмүр колдонууга чакырды. Чиновник электр энергиясындагы мындай кризисти токтогул кесиндеги суу быйыл былтыркыга салыштырмалуу 2 миллиард кубка аз топтолгону менен байланыштырды. Эске салсак, Кыргызстанда 2023 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 31 декабрына чейин энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизилди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын түнкү аба чабуулунан кийин 6 сентябрда Киевке барды. Ал Киевдеги Берковец көрүстөнүндө Украинанын курман болгон жоокерлерин эскерди. Блинкендин сапары 2 күнгө созулуп, CNN'дин маалыматына караганда Украинага жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан жардам жарыяланат. 6 сентябрга караган түнү Украинанын борбору жана Киев облусу Орусиянын ракеталык чабуулуна туш болду. Чабуулдар Блинкендин келишине бир нече саат калганда токтогон. Украин бийлиги Киевке болгон соккулардын изи кайтарылганын билдирди. Бирок Одесса облусунда чабуулда 1 адам каза болуп, Херсон облусунда аткылоодо 3 адам жабыркады. Түркияда 5 сентябрь түнү болгон катуу селден 5 адам каза тапты. Стамбулдан өшүрүлгөн жамгыр селге айланып, Башакшехир, Күчүк Чекмеже жана Арна Өткөй сыяктуу аймактарды суу каптады. Сел Стамбулда 2 адамдын өмүрүн алса, Кыркыларели облусунда 3 киши набыт болгон. Бир нече адам дайынсыз болууда. Жергиликтүү медианын маалыматына караганда, сел автоунааларды агызып, үйлөрдүн биринчи кабаттарын, метро станцияларды каптаган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги каза болгондордун арасында кыргыз жарандары жок экенин маалымдады. Өзбекстанда көп аял алууну коомго пропагандалагандарды, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун таңгандарды административдик жазага тартуу сунушталууда. Кылмыш жана административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү жана толуктоо киргизилип жатканын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Мыйзам долбоорун өзбек парламентинин төмөнкү палатасы жактырды. Анда коомдук жайларда бетин таанылгыс кылып чүмкөнүп алгандарга да жоопкерчилик каралган. Мындан сырткары башкалардын диний, улуттук, этностук өзгөчөлүктөрүнө карап басынкандардын, мыйзамдуу никеси жокторго диний нике кыйгандардын жоопкерчилигин кароо да белгиленген. Аталган мыйзамды Сенат жактырып, президент кол койсо күчүнө кирет. Сиз буга кандай карайсыз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Бул апта жаңылыктары кайрадан көрүшкөнчө.